Ассаламу алейкум жалпы YouTube көрүүчүлөр. Ошолордун арасынан биздин Let's Go KG YouTube каналыбыздын катталуучулары. Жалпыңыздарга биздин каналдан ысык салам. Эң алгач эле подписка кылбай көрүп жаткан сен, сен, сага айтып жатам. Подписаться деген кызыл кнопканы басып коя чын жүрөктөн эле. Жана ошондой эле лайк коюп, ой пикириңди комментарийге жазганды дагы унутпай. Эгер катталган болсоңуз, биз баштадык. Сиздер менен кайрадан Let's Go KG каналында клип каталары чыгарылышы. Сагынып калдыңызбы бул чыгарылышты? Бул чыгарылышты сагынган болсоңуз, же тез-тез чыгып туруусун кааласаңыз, комментарийге плюс калтыра кетиңиз. Эң алгач эле айта кетели. Мындан мурунку чыгарылыштарыбызда да айтканбыз. Биздин максат кыргыз клиптерин кемсинтип, жамантап, артынан сүйлөө эмес. Жөн гана кээ бир клиптердин каталары көрүнүп калат. Биз ошону сиздерге көрсөтүп гана беребиз. Клип тартуу канчалык түйшүктүү экенин дагы билебиз. Клипмейкерлердин эмгеги зор десек дагы болот. Бирок айтып жатсак деле биздин акылмандарыбыз дейбизби, хейтерлерибиз дейбизби, кыргызды качан эле жамандачу эле. Кыргыздар ошого өнүкпөйбүз. Видеоңор жаккан жок. Кыскасы ушул сыяктуу сөздөрдү жазышат. Бул чыгарылыштын өзгөчөлүгү бир да клиптин катасын биз тапкан жокпуз. Биздин катталуучуларыбыз тап комментарий калтырышкан жана дирекке дагы жазышкан. Хейтерлер, мага эмес, ошол ката тапкан адамдын өздөрүнө жазгыла. Макулбу? Албетте, тамаша. Аларга да макул дейли дагы, биз алдыда каталарын көрсөтүүчү 5 клипти назарыңыздарга сунуштайлы. Наристен балапаным, эзилтеп ыйтыган алаканы. Айтылып ай, өтпөй махаббат. Жаңы жылым келген, жалпыга кут берген, орундатып. Эң эле алгачкы клип акыркы ырлары хит болуп жаткан Эрлан Андашев «Ооба билем». Özsün var üçün Tağdırıma men razımın. Клип жөнүндө кыскача айта кетсек, YouTube'га чыкканына 4 ай болгонуна карабастан 5 миллион көрүүчү топтогону бул да болсо мен ойлойм чоң эле жетишкендик. Айтмакчы, бул клиптин катасын бизге комментарийге мына ушул Гүлүшетто аттуу YouTube колдонуучубуз жазган. Жана бул Instagram баракчаны калтырган. Биз адаттагыдай ал Instagram баракчага кирдик жана сүрөттөрүнө лайк басып койдук. Эми клиптин каталарына токтоло кетсек, бул актриса кызыбыз сүйгөн жигитин кызганып, офиске келип, жинденип, баарын чача баштайт. Ошол учурда байкасак, столдун үстүндө листтерди да чачып жиберет. Бирок жигит келгенде кайра ошол листтерди дагы чачып жатат. Кызык, чачылган листтер кайра өздөрү столдун үстүнө чыгып калды экен, Экинчи клип өзгөчө кош жылдыздар, таттуу түгөйлөр, Аваз Акимов жана Айдана Дека Наристем. Шаң болуп көңүлгө келгенсиң өмүргө. Ал эми бул клиптин катасын Медина Талантбекова аттуу YouTube колдонуучубуз калтырган. Бирок тилекке каршы Instagram поштасын калтырган эмес. Ал эми клипке келсек, 2 жаш өздөрүнүн кызы Арианага арнап тартылган клип десек болот. Бул жерде Аваз Акимов жакшынакай эле ноутбуктан бир нерсе жазып жаткан. Бирок тадам, ноутбук өчүк. Өчүк ноутбуктан эмнени жазып жатат десең, же экраны караңгылатылган ноутбук бу, кыскасы ошондой окшойт. Бирок ноутбук өчүк болсо болсун, кичинекей Наристенин өмүрү узун болсун дейле. Ал эми кийинки клип болсо, буларда жаш түгөйлөр, буларда кош жылдыздар, Нурлан Насип жана Асель Кадырбековадан сонун дуэт, ырдалып бүтпөйт махаббат. Махаббаттын даамын кимдер гана татпаган. Кээ бири махаббаттын таттуу балын татышса, кээ бирлери махаббаттын ачуусун, азабын да тарткандар жок эмес.
Ал эми клипке кайтсак, 2 жаш турмуш курганга чейин бирин-бири жактырып, бирин-бири кызганып жүргөн учурлары баяндалат. Клиптин кадрындагы каталарга келсек, бул жерде Асыл Кадырбекова сырттан ичкери келип келе жаткан учурда чачы жайылуу же болбосо тегиз болчу. Ал эми ичкери кирген соң чачы жасалгаланган болуп калат. Анан да эң кызыгы, кайра кийинки эле кадрда чачы тегиз болуп калды. Баса айтмакчы, бул клиптин катасында Гүлшетто аттуу YouTube колдонуучубуз тапканын дагы айта кетели. Элдос Алмаз жаңы жыл. Азыркы учурда жаз, күн ысык. Бирок ошентсе да бул клип менен кыштын суук күндөрүн, деги эле жаңы жылды бир эстеп коелу. Күткөн күнгө элди ырым менен таанымал болгон Элдос Алмаздын бул клибинин катасын биздин Instagram баракчабызга дал ушул аккаунт таап жазган. А биз адаттагыдай алып поштага кирип, сүрөттөрүн лайкылдап чыктык. Ал эми сиз да ушул сыяктуу ката байкасаңыз, дал ушул Instagram баракчага түз эле жазсаңыз болот, же комментарий калтырыңыз. Күндөр учуп куштай айлар өтүп, жыл айланып кайра келдик. А биз каталарына токтололу. Элдос Алмаз жакшына эле ырдап келаткан. Бирок бул жерде оператор көрүнүп калган. Бул жерде дагы дан эле оператор көрүнүп калган байкасак болот. Ал эми экинчи кадр алмашкандагы катасы, бул жерде жакшылап байкасак, колунда сары эмне бул конфет салгычпы, башкабы, ошону да сыркунга коюп жаткан. Ал эми крупный планга келгенде, тадам! Колундагы жанагы сары неме көк немеге айланып, керек болсо ичинде конфеттер да пайда болуп калыптыр. А негизинен ырга сөз жок. Дал ушул Нуркыз Канатбекова аттуу YouTube колдонуучубуз дал асылда көрсөтүүчү катаны тапкан. Нурлан Насип кечке күтүп кыз чыкпаган. Ал эми машинадан түшкөн соң кара түстө болуп калды. Мен чын эле түшүнө албай койдум. А сиздер кандай ойлойсуздар? Үстүндөгү кийим кандайча алмашып калды? Оюңузду комментарийге жазсаңыз болот. Бүгүнкү чыгарылышыбызды мына ушуну менен жыйынтыктайбыз. Албетте аягына чейин көргөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Албетте видео жакса лайк басыңыз, сунуш пикирлериңиз болсо комментарийге жазыңыз. Анан да эң негизгиси каналыбызга катталып, видеону башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Каналыбызга жакында буюрса сонун жаңылыктар болот. Ал үчүн сиздерден колдоо гана керек. Ал кандай колдоо? Жогоруда айткандай каналга жазылып, ой пикир калтырып, видеону башкалар менен бөлүшүп койсоңуз абдан жакшы болот. Тарткан же болбосо даярдаган чыгарылыштарыбыз көп лайк, көп көрүү чогулткан болсо, биз кубануу, эргүү менен сиздерди жаңы жаңылыктар менен кубантууга ар дайым даярбыз. Let's go KG, дайым алдыга.